жорго салышка ошондо 21 жорго катышмакчы. Булардын баары Кыргызстандын жорголору. Албетте биздин аймакта, биздин чөлкөмдө Кыргызстандын жорголору болуп көрбөгөндөй, демек алар жогорку атаандаштыкты түзүп бере алат деп айтсак болот. Албетте бир топ фавориттер бар. Байгелүү орундарга негизги талапкер болгон ошол 21дин дээрлик жарымы деп айтсак болот. Жана бүгүн алардын кимисинин багы ачылат, кимиси ийгилик жаратат. Ага күбө болобуз. Урматтуу көрөрмандар, азыр менин жанымда айтылуу саяпкер Жаныш Аламанов, биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын чемпиону жана ошондой эле көптөгөн Кыргызстандын, Казакстандын ири ушундай турнирлеринде ийгилик жаратып жүргөн биздин адисибиз Гүлсары Жорго Федерациясынын башкы калысы болуп жүргөн. Анда эмесе кош келипсиз Жаныш мырза. Мына ошентип жорго салыш дагы башталып калды. Саламатсыздарбы? Рахмат. Саламатсыздарбы жылкы сүйгөн кыргыз элем? Мына өзүңүздөрдүн алдыңыздарда бүйүр кызыткан оюн болуп жатат. Бүгүнкү күнү Ысык көл кубогу деп кыргызымдын, Ысык көлүмдүн мыкты деген жигиттери уюштуруп аткан Ысык көлдө Чолпон Ата шаарындагы 54-жылкы заводундагы ипподромдо көрүп атасыздар, оюн уюштуруп жатат. Бул завод өзүңүздөр билесиздер, мыкты завод болгон убагында азыр болсо мына ушул биздин ипподромубуз Орто Азияда ушундай эң географиялык абалы жагынан мыкты жайгашкан жерде туруп атат. Географиялык абалы жагынан көл көрүнөт, керемет тоолор, аккар, көк муз. Бул эми көп жерде жок. Чынын айтканда 2 ипподром болсо дүйнө жүзүндө ошонун бир ипподрому. Бул дагы Кудайдын берген бизге бир сыйлыгы болсо керек. Биз бул ипподромубуз менен чет жерге, Казакстанга, Россияга барганда чет өлкөлөрдө мактанып, сыймыктанып көрсөтүп келе жатабыз. Азыр болсо алдыңыздарда жорго. Жоргону мен эми жорголор менен тааныштыра алам. Тааныштырып кете берели. Биринчи номер менен Бийиктик деген жорго чыгып атат. Бул Рейна Кенчтин жоргосу, сайыпкери Кутчу биримдиги, жетекчи Аламанов Сыймык, Макешев Файыл чабат. Экинчи Намыс деген жорго бул ээси Жамангулов Сталбек, Кутчу биримдиги Сыймык Аламанов дайындаган, Аламанов Вержан чабууда. Үчүнчү Плейбой бул болсо Мукамбетов Азаматтыкы. Бул Бактыдолонотукен Кубанычбек уулу Арген дайындап өзү чаап бара жатат. Бул Плейбой дагы жакшы чуркаган. Алдыда аттардын кандай мурун байгалгандарын айтып берүүгө убактым кенен болот. Ошол убакта айтып турам. Азыр болсо тааныштырууну уланта берели. 4-чү номер менен Паром. Бул Мукамбетов Азаматтыкы, Кубанычбек уулу Арген дайындаптыр. Муну дагы Сейитбеков Арлен чабат экен. 5-чи номер менен Славный Лок. Бул Алейников Владимирдик экен. Капысы Байжан дайындап өзү чабат. Бул Беловодск экен да. 6-чы номер менен Байтору Асуар деген айгыр, жакшы айгыр чыккан, ошонун баласы экен. Адамалиев Каныбек агабыздыкы, Кубанычбек уулу Арген дайындаптыр. Кубатбеков Алимжан чабат. Экен дегенди айтпай эле коюңуз. 7-чи номер менен Көксулуу Элдияр жылкы заводунун көзүңүздөр билген Тоң районунда Урматбек уулу Элдияр дайындап, Урматбек уулу Ратбек чабат Тоң району. 8-чи номер менен Восход. Бул болсо ошол Бообеков Саламаттыкы, Шүгүралиев Мирзат дайындаган Ысык көл облусу. 9-чу номер менен Мулан Абласов Нарымбектики, Шүгүралиев Мирзат дайындаптыр. Эдилбек уулу Элдияр чаап бара жатат. 10-чу номер менен Бурганак. Бул Атыкеев Туратбектики, Советов Марлен дайындап, Кудайбергенов Эсмира чаап баратат. 11-чи номер менен Ардак. Бул Ардак болсо жаңы кошулуп аткан жорголор экен. Омокеев Турсунбектики, Акунов Дамир дайындап, Нурел чаап бара жатат. 12-чи номер менен Хеппе. Бул Хеппе Каракотов Мыктыбектики экен, Самиттики экен. Мыктыбек Талай дайындаптыр. Бул болсо Чүй Беловодск экен.
Wrestling 13 номер менен. Бул Токтосунов Мыктыбектики, Мыктыбек таалай дайындап, таалай чаап бара жатат. 14 номер менен Императрица. Бул Өмүрбек Бабановдуку жайлоо экип чубак дайындаган. Бул жорго жөнүндө дагы айта кетебиз, Жеңишев Аскар чапкан быйылкы жылдын ошо мыкты деген жоргосунун бири. Быйылкы жылы дагы көптөгөн байгелерди утуп атат. Эң мыкты деген жоргобуз ушул бүгүнкү күнү Императрица болуп туруп атат байге алуу жагынан. 15 номер менен Ак Жолтой. Бул Ак Жолтой дагы Мурас жылкы заводунуку экен. Жайлыбек уулу чубак дайындап, Каныбек уулу Айсултан чабат экен. Бул болсо Чүй Новопокровкадан экен. 16 номер менен Луминарий. Бул өткөндө экинчи келген жорго, Жапаров Рустамдыкы Жайлыбек уулу чубак дайындап, чубак чаап бара жатат. 17 номер менен Мефодий Лок. Бул болсо Рейна Кенчтик экен, Жайлыбек уулу чубак дайындап, Даниэль Машарбеков чаап бара жатат. 18 номер менен Император Ызабеков Алтынбектики Өмүрбек уулу Кутман дайындап, Өмүрбек уулу Кутман өзү чаап бара жатат. 19 номер менен Патрион. Бул Курманов Максаттыкы, Курманов Максат дайындап, Батырканов Бек чаап бара жатат. 20 номер менен бул Курманов Максаттыкы, бул дагы ошо Максат дайындап, Турганбаев Баяман чаап бара жатат. 21 менен Напарница Лок, Эдиев Иличбек, Эси Элиев Алтынбек дайындап, Иличбеков Рахимберген чаап бара жатат. Эми өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Экинчи айлампага келе жатат. Биринчи айлампа өтүп, астыда топто жана эле фавориттер, өткөн фавориттер жүрүүдө. Эми бул жерде биздин айта кетчү нерсе 9 километрге чабылат. Айлампа болсо 5 айлампа жүрүшөт. Экинчи айлампа бүтүп, үчүнчүгө кетип баратат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, жорголор негизинен тобу менен эми таш түш таалайыңан көр дейт, буйрганы болот. Ушул жерде жоргону коосо жаңылып жазып кетмеси бар. Эгерде эрежесин тактап айта турган болсок, бул жорголорго 3 жолу жаңылганга уруксат. Эгерде 14-чү шакка дээре да 3 жолу жаңылганга, 14-чү шактан ары болсо оюндан бир эле жолу ошондой оюндан 14-чү шак жазаса алынат. 13 эле аттаганга уруксат берилет. Ал эми балдардын ортосундагы тартип болуш үчүн жанагы бирин-бирин жөөлөгөнгө, астын тозгонго уруксат жок. Эгерде астын тозсо, кроссинг деп оюндан четтетилип калат судьялар тарабынан. Судьялар болсо бул жерде биздин судьялар аябай ошо машыккан, жорго жаатында көп жылдан бери эмгектенген, окуган ушундай биздин калыстарыбыз бар. Атынан четинен атай кетсем Мыктыбек, бул Шерматов, Айбек Сапарбеков бүгүнкү башкы калыс, Батырбек Жоомартбек уулу, Туратбек Атикеев бул судьялар, негизги судьялар. Алардын жанында дагы мына каптал судьялар болот, старттан кой берүүчү судья болот дегендей. Андан сырткары эң негизги ошол оператор судьяларыбыз бар. Булар көп жылдан бери ошол өзлөрүнүн Facebook баракчасында ошол жарыялап келе жатат оюндарды. Бул болсо Аламанов Сыймык жана Мукашев биздин адилетибиз ошол оюндарды видео камера менен, дрон менен көзөмөлдөп, анан ушул жерден жана калыстарга ошол оператор болуп жардам берип турушат. Эми бул жерде айта кетчү нерсе, таш түш таалайынган болот жоргонуку. Себеби жанагыдай таскактап кетмеси, чуркап кетмеси, туура эмес жүрүп кетмеси бар. Ошонун баарын калыстар тарабынан аныкталынат. Биз болсо мына эми оюнду көрүп атабыз. Астыда болсо кетип бараткан 2 жорго кетип бара жатат. Так, бул кайсы жорголор болду экен? Бул ошол Болжолду бийиктик бара жатабы, жанында да бир жорго бар атат. Эми аны дагы калыстар тактайт. Биздин экраныбызда алдыда бийиктик эмес экен, алдыда бараткан бийиктик болсо бул топто бара жатат. Калыстар тактап туруп айтып турат да, экрандан кичине көрүнбөй калып жатат алдыда бараткандары. Эми ушул эки таш түш таалайынган деп койгонум жоргонуку бир көп факторлордон турат да. Себеби жоргону жаңылтпай чапкан бала керек. Бул болсо баланын
жорго багынан деп коет го, ошол багынан бала ошол багы болуп жоргонун жакшы алып барса, анда ошол оюнда жакшы чаап, жаңылтпай жазбай алып келет. Ал эми табынан дегенибиз бул саяпкер. Андан сырткары өйдө карай аттын ээси, витамини, жеми, чөбү жана бир канчалаган ошол түйшүктөр болот, ошолордун ошол чыгымдары болот, ошолордун баарын жолун көтөрүү керек. Анан ат болсо өзүңүздөр көрүп атасыздар, аябай дасыккан аттар болуш керек да, ошол мындай дасыккан, каны укмуш болуш керек. Ансыз болбойт, кансыз азыркы бүгүнкү күндө жоргонун ылдамдыгы көбөйгөн. Каны дегенибизди айта кетсек, жорго Америкада дагы аябай өнүккөн. Мына өткөн жылы биздин агалар, мыкты агалар, жигиттер ошол 7-8 жорго алып келди. Былтыр ошол жорголор оюн көрсөттү. Мына бизге да келип, быйыл дагы эми көрөбүз го эми кандай болорун. Азыр оюн алдыда жүрүш болуп атат. Оюн жүрүп бара жатат, алдыда болуп атат жорголор алдыңыздарда. Астыда келаткан жорголор алдыда. Буйрганын көрөбүз го. Багынан мына астыда кетип бараткан көк сулуу болду азыр. Жорголордун жана көрүнүшүн бул болсо бурганак. Бурганак экен, биздин ушул кызыбыз ат жаап жүрөт. Бул ушул кызыбыз үчүн дагы бир кол чабыргаларга татыктуу деп коелучу. Бийиктик болсо быйылкы жылы ошол биринчи жолу оюнга кошулуп жаткан, ушул былтыркы жылы Таласта өткөн ушундай Талас кубогунун чемпиону болгон бийиктик. Быйыл болсо ошол сыноого гана келинген, бийиктик токтоп калды өңдү. Калган жорголор мына бара жатат алдыңыздарда. Кандай ылдамдыкты карап. Ылдамдыгы укмуш, азыр алдыңыздарда кетип бараткан славный лок кетип баратат. Олейников Владимирдики, капысы Байжан дайындап, ошол өзү чаап баратат. Мына кетип баратканын карабайсыздарбы? Андан кийинки мына жоргобуз дагы жакшы баратат. Дагы 4 круг бүттү окшойт. Ошол 4 круг бүттү. 5-чи кругга дагы 1 круг болот. 9 километр, 5 айлампа. Ошондо баары калпак кийип чыгышты да. Мисалы үчүн ат чабышта эми калпак кийгенге ыңгайсыз. Мындай учуп кетиш мүмкүн дегендейчи. Бул жаңы эреже кирдиби же буга чейин көп байкачу эмесмин же жамгыр жаап аткан үчүн ушундай кылыштуу? Бул кандай? Жок, биз мурун ошол атайын ошол каска кийип чаптырчубуз. Анан кийинки былтыркы жылы болсо канат ошол деген жигитибиз инициатива көтөрүп, биздин федерациянын жетекчиси эле ошо киши кооз болсун деп калпак кийип чыкпайлыбы депчи. Себеби Түркмөнстандын президенти келип калды, мурунку президенти келип калды. Ошо кишиге калпак кийип балдардан анан ошого көрсөтпөйбүз деп, мына ошонун аркасында анан ошентип калпак кийсе кооз болот экен. Эми жорго кичине коопсузураак, баягы ылдамдыгы өтө катуу эмес деп туруп анан калпак кие баштадык. Буюрса эми чындыгында кооз көрүнөт. Кооз көрүнөт экен. Кыргыздын бул кыргыз экенин көргөзүп турган, кыргыздын оюн экенин көргөзүп турган ошол биздин калпагыбыз эмеспи кыргызды кыргыз кылган. Анан эми азыр анда жакындап калды. Кийинки айлампага, жыйынтыктоочу айлампага кеткен жатышат, жаңылбасам. Азыр чечүүчү айлампага кеткен жатышат. Сүрмө топ чогуу бара жатат бул жерде. Сүрмө топ чогуу бара жатат бул жерде, алдыда, баары алдыда. Эми акыркы айлампада көрүлөт. Бул жерде ипподромдо чабылып жүргөн жорголорго кичине артыкчылык берилет. Себеби бул жерге ошол кумдуу жер, ушул өзүнүн ошол төшөлүшү, ипподромдун төшөлүшү кумдуу болот дагы. Буга көнгөн жылкылар жакшыраак чуркайт да бир аз. Берки жорголорго караганда, бөлөк жактан келген жорголорго караганда. Бирок саяпкерлер ага карабайт, келе туш жерде дайындашат, ушундай бир өнөрлөрүн көрсөтүшөт да. Ушул жерде мына көчмөндөр оюну болгон жат, атайын келип 2 айлап жатып дайындаган саяпкерлерибиз дагы көп бул жерде. Негизинен аттарыбыз бул жерде арткы топту көрсөтүп жатат окшойт. Артта кызыбызды көрсөтүп жатат. Кызыбызга кол чабуулар ушундай. Жанаша бара жаткан экен, жана жалгыз болчу. Жана жалгыз болчу. Бул кыз баланын жорго чабышы да өз оңой эмес, жорго чабыш. Бул жанагы хажба сыяктуу да, кичине жаңылып кетсе эле жана оюндан алынып калат да. Ошон үчүн жаңылтпай, жазбай алып келүүгө туура келет. Өзүңүздөр кичине оператор бери алдын көрсөтө баштады окшойт. Биринчи кетип бара жаткан ошол менин оюмча бул славный лок өңдөнүп калдыбы? Же болбосо восход экөөнүн бирөө, экинчи бара жаткан императрица бара жатат, жана айтылуу үчүнчү бара жаткан
Тоң районунун Элдияр жылкы заводунун көк сулуусу баратат. 4-чү бара жаткан жорго бул номери көрүнгөн жери жок, бирок ошондой болсо дагы ашты 4-чү жолдо 3-чү болуп калды. Ары бет маңдайында бара жатат ипподромдун жорголор. Ипподромдо мына жорголор бет маңдайында. Акыркы айлампа биринчи келе жаткан, менин оюмча бул Восход болуш керек. Өткөндө Восход келген, биринчи болуп өткөн оюнда ушул жерден чолпон атада. Бул Бекбоев Саламаттыкы, Шүгүралиев Мирза дайындаган. Жок, Императрица өттү. Императрица Бабанов Өмүрбектики. Бул жоргонун атасы Америкадан келген. Былтыркы жылы ошол очко топтоо боюнча, көптөгөн байгелүү боюнча алдыда келген, эң мыкты деген жоргобуз. Азыр эми түздүккө келдик, прямой түздүккө чыктык өңдөнөт. Императрица алдында, жанында экинчи болуп Восход бара жатат. Восход жаңылып кетти, Императрица жетпей калды өңдөнөт. Императрица 9 майда өткөн Казакстан таласта өткөн оюнда да биринчи келип чаңган уткан. Мына бүгүн дагы ошол Кудай буйрса Императрица ошол алдыда. Экинчи келе жаткан биринчи Императрица. Так, экинчи келе жаткан бул Восходко дейм. Восход. Жок, Восходпу же болбосо Славный Локпу, экөөнүн бири экен да. Так, үчүнчү келе жаткан жорго Восход экинчи келди, үчүнчүсү келген. Бул 5-чи номерде Славный Лок өңдөнөт. Эми буйрганын көрөбүз, баары калыстар тарабынан чечилет, калыстар тарабынан. Себеби бул жерде биринчи келсе дагы эрежени бузуп келсе, калыстар бар, видео калыстар бар, ошонун ошо көрсөтмөсү менен оюндан четтетет. Күйөрмандарга ушуну күйөрмандардын эсине салып өткүм келет. Урматтуу күйөрмандар, жоргонуку өзгөчөлүгү ушунда. Ким биринчи келсе эле ал сөзсүз түрдө бирдей ала бербейт, туурабы? Туура айтасыз.